Ассаламу алейкум, ардактуу биздин катталуучулар, жума күнүңүздөр менен. Ушул жуманын, жуманын куту жана берекеси болсун. Бизге баарыңыздарга жакшы күн каалоо менен бирге биз дагы эфирибизди баштап жатабыз. Бул эфирибиздин негизги максаты биздин залга келген, биздин залдан жакшы болгон жана башкалар үчүн ден соолуктун кадырын дайыма баса белгилеп айтып жүргөн жакшы эжелерибиз бар. Ошол эжелерибиздин бири Айнура эже залга көп жыл мурда келген жана ошол боюнча ушул залда калып калды. Бүгүнкү күндө деле жашоосунун бир бөлүгү болуп калды десек жаңылышпайбыз. Айнура эже өзү Кара Суу районунда жашайт. Кара Суу районунун Жылкелди айылы. Жылкелди айылында жашайт. Анан ошол жакта дагы зал ачкан. Ошол себептен бүгүн эфирге чыгарууну максат кылдык. Эфирге бул биздин экинчи эфирибиз. Кемчиликтер болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Ушул эфирибиздин максаты менен сиздерге көпчүлүгү өзүнө жакшы пайда алгандыгын бөлүшүү, эркин микрофон катары уюштуруп жатабыз. Эмесе Айнура эженин өзүнөн сурайлы. Айнура эже, кандай оорулар менен келгенсиз биринчи? Ассаламу алейкум. Биринчиден белим ооруп келгем негизи залгачы. Анан өмүр бою базарда иштегенден эки тизем ооруп, кыскасы жаш өткөн сайын дене катый береткен, грыжанын айынан башка эч иланжы болбой, уколдарын алып убактылуу сакайып, кайра ооруп, убактылуу кайра сакайып эле анан кийин залга келгем. Залга келген себебим кичинекей кызым ошо залда агайдын колунда жүргөн экен. Анан ошол сизге окшогон чоң аялдар бар, белдери ооруйт экен, ошо белге бүт жакшы, омурткага сонун көнүгүүлөр бар экен. Анан эшитип келгеним ошол. Келгениме быйыл Канча жыл болду? Кудай буюрса 2015 келгем. Быйыл 7-сентябрда 6 жыл болот. Келген күнүңүздөн бери билесизби? Билем. Себеби мен ушунчалык ооруп келгем залга. Башка жол жок. Бир жагыма кыйшайып, бүкүрөйүп, белдеги грыжанын айынан. Анан эми жакшы азыр, Кудайга шүгүр. Агайга чоң рахмат, таазим кылам. Жаш өткөн сайын бизге баары бир мына көнүгүүлөр, гимнастика сөзсүз керек болот экен. Мен буну өзүмдүн неменен айтам. Азыр мен ушу залга келгеним өкүнбөйм, бул жерге келбейм, демдичи билбейм кандай болуп калат эле меничи. Кудайга миң мерте шүгүр кылам. Сиз залга келгенге чейин көнүгүү жасап жүрчү элеңиз? Жок, буга келгиче каякта көнүгүү эмне экенин билбейт элем. Оорусам больницага барып, доктурга барып, уколдорду алып, сакайып алып, кайра 2 ай 3 айдан кийин кайра укол алып, акыры эч кандай шанс болбой калганда анан кийин залга келгем да. Азыр эч кандай ооруган жерлерим баардыгы сакайды. Кудайга миң кабар шүгүр. Ошо жакшы менде азыр баардыгы. Сиз ушул залга келгенге чейин гимнастика ден соолукка пайдалуу экенин билчү элеңиз же ойлончу элеңиз негизи? Оюм чынын айтсам ойдо деле жок болчу. Андай ой жок болчу менде. Адам уколдары менен сакайып деп жүрө берсин. Көрсө сонун нерселер бар экен бул жакта. Бул залга келип эмне таптыңыз сиз жашооңузда? Мен бул залга келип көп жакшы адамдарды көрдүм. Чөйрө аябай сонун. Ушул жакшы адамдардан тарбия алдым, агайдан тарбия алдым десем жаңылышпайм. Өтө кекчилдим, эң главный шаадатым жок болду. Ошого аябай сүйүнөм. Бүгүнкү күндө Айнура эже дагы өзүнүн ошол Кара Суу районуна караштуу Жылкелди айылында атайын зал ачкан. Канча жылдан ачтыңыз залды? Залды 4 жылдан кийин ачтым. 4 жылдан кийин зал ачып, ушул өзүнүн айылдаштары үчүн жакшы шарт түзүп берген жана көбүнчөсү айымдар келет залыңызга. Айылдар, ошол бели ооруган аялдар келет. Ушул залга кантип ойлонуп калдыңыз ушул зал ачышты? Зал ачышты өзү негизи чынын айсам өзүм жакшы болуп калдым да. Анан кийин сонун болуп калгандан кийин чынын айсам зал ачыш оюмда жок эле, бирок айтчы эле Кара Сууга зал ачып алсаңыз болот деп. Анан капыстан бир күн ошо бизде частный больница бар. Ошол жерден анан кийин ошонун келинчеги айтып калды, бизге зал ачпайсызбы, больнойлорго өзүбүзгө деп. Башында чынын айсам ачкым келген жок. Анан агайга келип, агай ушундай зал ачтып атам, мен бирок жоопкерчиликти мойнума алгым келбей атат деп айткам чындыгындачы. Анан агай күлүп келиңиз, отуруңузчу мына жерге. Сиз башында келгенде кандай элеңиз, азыр кандай болуп калдыңыз? Ушул жакшылыкты сиз элге каалабайсызбы дейли да. Анан чындап мага ошондой ой келди, чындап мен кандай акылдуу элем, азыр кандай болуп калдым.
Анан ошо менен анан зал ачып калдым. Азыр 2 жыл болуп калды. Залда Кудай шүгүр, мага ошону урган адамдар келип, кыйла өздөрүнө келип, мага рахмат айтып, окуткан агайыма рахмат айтып, ыраазы болуп жүрүшүп. 2015 келгем залга. Анан кызым ушул жерге келип жүргөн экен. Анан кызым айтып берип келген, апа, чоң аялдар бар экен, анан белден омуртканын сонун көнүгүүлөр бар экен, ошону жасап жакшы болуп калышат экен деп. Башында негизи ишенбей эле келгем мен, кыйналып, кысталып, айла жок келгем да, чынында. Бирок азыр келгениме өкүнбөйм. Мында келгиче негизи менин псориазым бар эле, эң жаман. Анан ошо омурткам кыйшайып калган эле. Анан моюн, союн, кыскасы денем баардыгы эле катып калган экен да. Анан мен ушул жерге келгенде сезип атпайм катып калганын. Эки тизем сыздап ооруйт эле. Базарда жүргөндөн айыбы сейребе суу өткөндө. Түнү менен ошо бутум какшап, акыркы күндөр мен ордуман өзүм да тура албай калгам. Сөз бирөө тартып коет эле, туруп басып кетет элем. Түндөсүн ары бери оодарала албай, ошончолук даражага жетип калган экен да көрсөңчү. Анан Кудайга шүгүр азыр тиги Кудайга миң мирте ыраазымын, агайга ыраазымын ушундай сонун болуп калганыма. Азыркы күндө көпчүлүк сиз экөөбүз деп коеюн, көрүүчү экөөбүз жасай албаган көнүгүүлөрдү жасай алат. Мостиктер тура аласың, мостикке шпагат аябай жакшы отурат. Свеча мен суктанган көнүгүүлөрү Айнура эженин мен жасай албаган жакшы көнүгүүлөр жасай алат да. Ошондо мен сизди биринчи көргөндө мурдатан жасап жүргөндөй көрүнгөн да. Ошолор залга келгенден кийин эме? Залга келип чыганда даже бутуму дагы өйдө жакшы көтөрө албай калган экен да. Ден соолукту сактай албай. Сыртта жүрө берсең билинбейт да, залга кирип элдерди көргөндөн кийин өзүң кандай болуп, кандай денең катып калганын ошону сезет экенсиң. Анда куту колубуз иштесе эле биз жакшымын деп жүрө бересиң, чуркап жүрө бересиң. Денең катый берет экен. Жылдан жылга оорун көбөйө берет экен. Аябай неме кылдыңыз, эмгек кылдыңызбы же өзүңүз жумшап экенсиз денеңиз? Жок, аякта денем такыр катып калган экен. Бир жерде агайдын эмгеги зор. Агайдын эмеси менен ушунчалык даражага келип калдым дейм да. Өзүңүздүн да аракетиңиз? Өзүм да аракет кылып убагында кыйналдым, бирок башында келгенде кыйналдым, ыйладым, отуруп алып үйгө барып, мен ушул жерге барбай койсом болбойбу деп. Үйдөгүлөр, өзүм чоң кызым врач, ошо кичинекей кызым баардыгын айдап, сизге башка жол жок деп бир ай кыйналдым. Бир айдан кийин анан кийин көнүгүүлөрдүн пайдасын сезе баштадым. Анан эң главный ошо псориаз чыкчу эле мага жылда, чачым тынбай кырдырат элем, кырктырат элем. Ушул жерге келгенде айттым, эң негизгиси кыйналганыңыз жакшы болгондон кийин псориазыңыз чыкпай калат деген. Мен ишенген жок элем. Кудайга шүгүр, мына чыкпай калды азыр. Такыр псориазым чыкпай калды. Белим оорубай калды. Ара күндө эле мойнум кыйшайып жаман жатып алдым деп жүрө берет элем. Көрсө денем катып калган экен. Азыр андай нерселер такыр менде жок. Анан азыркы учурда канча маал гимнастика кыласыз? Азыр эми келген залга келгениңизге 6 жыл болду деп атабыз. Учурда бир күндө канча саат бөлөсүз гимнастикага? 2 саат. Эртемен 2 саат бөлөм. Болду, ошо менен кечки сонун кээде убактым болуп калса кечкисин дагы жасап коем, жатам. Омуртканы чөйөтүп алам. Азыр канча окуучуларыңыз бар? Азыр окуучу бир 14-15 окуучум бар, Кудай кааласа. Эми айылда ошондой экен, убактысы болуп калганда келип калат. Анан бели ооруп кыйла жакшы болуп калганда кетип кайра ордуна башкасы келет, ошо. Только айылдагылар эле келет? Айылдагылар эле, анан бизден аркы айылдан бар бирөө. Анан мен эч кимге реклама деле кылганым жок. Элдер мурунку менин акыбалымды көрөт, азыркы акыбалымды көрүп, кандай басып калганын, кандай турганын, оорубай калганын көрүп эле өздөрү келип атышат. Өздөрү реклама кылып берет экен да? Өздөрү реклама. Бүгүнкү күндө айымдар үчүн кандай кеңеш бере аласыз сиз? Мисалы, азыркы күндө айымдар аябай мындай мурдагы жашоого караганда кыйла эркин боло башташты. Финансылык жактан деле, акча жактан деле эркин боло башташты да, аялдар мүмкүнчүлүктөрү бар да. Мен эми аялдарды эмне дейт элем, жаш өткөн сайын аялдар өзүңөрдү карагыла дейт элем. Сен мисалы өзүң оорусаң өзүң эле кыйналбайсың, бала чакаңды кыйнайсың, күйөөңдү кыйнайсың, семьяны, тууган уруктун баарын кыйнайсың. Сен мен бул күндөр менин башыман өттү деп. Мен кыржам кармаганда бутум баспай нервге жакын экен жатып калчу элем. 4 күн колдарын күчү менен алып басып кетет элем. Ошо басып калганда мен бир адам көтөрө албайт. Сөз 2 балаң, 2 кызың зайнет болот. Бирөө тамак кылыш керек, болуш керек. Өзүң жатып алып ыйлаганың айтпа. Анан эми мен ошол күндөрдү эч кимге каалабайм. Адам айылдар өзүңөрдү карагыла, өзүңөр эле кыйналбай семьяны кошо кыйнайсыңар. Ошон үчүн өзүңөрдү карап, ден соолугуңарды карап,
залга келип өзүңөр үчүн 1 саат 1,5 саат убактыңарды бөлүп өзүңөр үчүн аракет кылгыла, оорубаштын аракетин кылгыла. Биз го эми убагында билбей ден соолукту болушунча жоготуп, анан кайра ордуна Кудайым буйрса келтирип алдык, Кудайга шүгүр. Эми ошону жок электе алдын алсаңар дагы сонун жакшы болмок демекчимин да. Залга дагы негизи өзү эрктүү адамдар келет экен. Мен көрдүм, залда көбүнчө эле келип кичине эле жасап кетип калып чокуга сабыр кылыш керек. Сразу эле кыйналган жерлери, омурткаларынын ордуна келе койбойт экен. Секин ордуна келет. Сабыр кылса, Кудай кааласа, устаздын айтканы кылып, агайдын айтканы кылып, ошолорду туура жасаса, баардыгы жакшы болот деген ойдомун. Өзүңөрдү карагыла, ден соолук керек. Биз мусулман калк ушундай экенбиз да, ден соолукка карабай эле акчаны табам, угулам деп убакытты сарптап жүрө берет экенбиз. Кийин кеч болуп калганда кайра ден соолукту калыбына келтириш кыйыныраак болуп калат экен. Эми мен дагы Кудайга шүгүр эртерээк келген экен. Ден соолугум азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Ошон үчүн алдын алсаңар, залдарга келгиле, өзүңөргө кам көргүлө демекчимин. Анан ден соолугуңузга кам көргүлө деп атасыз. Ушу гимнастика канча процент ден соолукка пайда бере алат деп ойлойсуз өзүңүздүн тажрыйбаңызда? Өзүм тажрыйбамда мисалы 90% жөн эле берет. Анан кийин жерге келгенде биринчи стресстериң жоголот да, адам болушунча сабырдуу болуп, шүгүр кылып калат экенбиз. Анан баары биздин айткан болбойт да, Кудайдын айткан, Аллахтын буйруган болот экен. Анан сабырдуу болосуң, стрессиң жоголуп, анча нерсе кыжаалат болбой калат экенсиң. Кыжаалат болбогон канча орун бар, ошо кыжаалатчылыктан келип атпайбы? Кыжаалат болбой, спокойно жүргөндө эле анан иш жериң оорубаса, бар жоон булчуңдарың чозулуп, путу колуң сонугуп чозуп кетесиң. Настроениең да ушундай сонун болот. Ошол залга келгенде мен ниет кылчу элем да, путум ооруп, зорго түшүп, белим кылтың этип түшкөндө, Кудай ошол жерден сакай калсаң, мына экинчи этажда да залыбыз. Чуркап чыгып, чуркап түшөм деп ниет кылчу элем. Кудайга шүгүр, азыр чуркап түшөм, чуркап чыгам. Өзүм ушунчалык бактылуу сезем. Өзүңүздүн залыңыз да экинчи этаж, Өзүм залым да ошондой. Биздин эфирибиз азыр жыйынтыкталат. Себеби 8ге жакын, 8ге 5 мүнөт калганда биздин өзүбүздүн гимнастикабыз башталат. Ага чейин Айнур эже эркин микрофон сизге, анан бир көнүгүүлөрүңүздөн, баягы мага жаккан көнүгүүлөрүңүздөн көрсөтүп берип койсоңуз. Мындай да, башка залга караганда биздин залда кыймылдабаган жериңиз калбайт. Себеби булчуңдардын баардыгы кыймылдабаган бир дагы жер калбайт. Эң айырмачылыгы ошол. Анан фитнестерде ондой эмес. Мисалы бизде ушу бутуңан баштап башыңа чейин бир дагы кыймылдабаган жер жок. Ошон үчүн адам тезирээк айыгат. Ошон үчүн залга келгиле, сумуш кылам, сонун жакшы нерсе. Жок дегенде онлайнга катышкыла деп Болбосо онлайнга катышкыла. Эми Айнур эже шпагатыңызды, свечаңызды көрсөтүп берип койсоңуз, кичинен ары шпагатка залга кеңечеби отура алчу эмеске. Свеча Ушакты караган боюнча ташталат. Асыз болсо, мынаны ташталат. Денеңизди. Анан барып. Ооба, түзүлө болду. Бүтүп көпчүлүк жаш кыздар да тура албайт да. Айнур эженин жашы бир топко барып калган, бирок ушундай жаш кыздар кыла албаган көнүгүүлөрдү жасап, ден соолугун чыңдаган Айнур эже, бул өзүңүздөр менен көрүп жүрөсүздөр. Залга келсеңиздер дагы көзүңүздөр менен көрөсүздөр, живой пример да. Ошол жалпыңыздарга ийгиликтүү күн каалайбыз, урматтуу биздин катталуучулар. Күнүңүздөр берекелүү, пайдалуу, ийгиликтүү күндөрдөн болсун. Рахмат көргөнүңүздөргө.